Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр биз Чүй областтык төрөт үйүндө турабыз. Бул жерде 15 жаштагы кыз төрөт үйүнө келген. 15 жаштагы кызды ким каттоого алган? 15 жаштагы кызды 9 ай бою кимдер көзөмөлдөгөн? Азыр мен кызым мына реанимацияда кызым. Мен азыр кызым өзүнө келгенде мен эмне деп жооп берем балам гана десем эмне дейм? Чарчап калды уже ана палсти начало. Бумаляли их, вообще карабай коюшту. Баланы булар өздөрү өлтүрүп алышты. Мамамды киргизген мен деген, потому что несовершеннолетний. Киргизген мамамды. Действительно, жаман көрбөклү. Де холодное отношение болду. Биз жактан жакка чуркап, бияктан бияка чуркап чалдырадык, айбечи. Эмне болуп атат? Эмнеге мындай болуп атат эжеке? Эмнеге бул жарандарыбыз өлүп атат деген суроолор бар да биздечи бир катар. Эми албетте бул ажал. Эч ким каршы чыга албайт бул нерсеге. Бирок анын себеби бар да. Мен 14 жашында күйөөгө тийип, мен 15 жашында төрөгөм. Ну такого не было. Силер карабай койдуңар эже. Кече жакшы мамиле кылып ошону карап койсоңорчу. Кичине ошону карап койсо жакшы болуп төрөмөк. Бирок менин камерам күйгөнгө чейин силер такыр мойнуңарга алып, жада калса аны акча менен жапканга аракет кылганыңарды айтып атпайбы? Мойнуңарга алдыңар. Эмнеге ошону акча менен жабуун аракетин кылып атасың? Акча жөндө мен айткан жокмун. Старшиналар айтты, 50 000 беребиз, өкөндөн 25 000, 50 000 беребиз деп старшиналар айтты. Если они вот так деньги предлагают, это значит не первый раз. И с другими, значит, так было. Биз кечинде келсек, бала уже чарчап калыптыр дейт. Көрүнүп эле турбайбы медицинский отходдо. Азыр бул экөө аралашып жүктөлүп атат. 15 жашар сестренкаңар күйөөгө тийгенби? Колунда барларга отдельный карап, акчасы барларды, акчасы жокторду эмне карабайбылар. Реалдуулук бул реалдуулук ушул. Жанагы министрлик же болбосо кээ бир атка минер деп айтабызбы, кандай ыйгарым укуктуу байкелерибиз айтып аткан нерселер жок, байкелер. Эң биринчиден суроо 15 жашар кыз роддомго кандай кылып келген? Силер эмнеге 15 жашар кыздын Кыргызстан мыйзамына баш ийбей 15 жашар кызды күйөөгө берип, 15 жашар кызды ушул күнгө чейин жашырып жаап келесиңер? Көрдүңбү? Жок, биякта мындай отот да. Азыр бая мен доктурлар боюнча көтөрүп чыксам дагы неме эткен. Бүт жерде видеосъемка запрещена деп чаптабаптыр. Али, өзүңөр деле көрдүңөр. Ал ыргыттым мен анын баарын. Эмне себептен биякта видеосъемка запрещена? Кайсы мыйзам менен видеосъемка запрещена биякта? Ушинтип укрывать этишет да булар жантылашып. Видео тарттырып, съемка тартып. Анткени мындай нерселер биякта далай болот. Анткени эч ким жоопкерчилик албайт. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр биз Чүй областтык төрөт үйүндө турабыз. Бул жака келгенибиздин себеби таң атпай жаман кабар укканбыз. Бул жерде 15 жаштагы кыз төрөт үйүнө келген. Анын баласы каза болуп калган. Врачтар ал үй бүлөгө эч ким билбесин, эч ким укпасын, маселени жабып жашырып коелу деген максатта 50 000 сом сунушташкан. Үй бүлө албетте буга макул болгон эмес. Бизди чакырып бизге кайрылып чыгышкан. 15 жаштагы кызды ким каттоого алган? 15 жаштагы кызды 9 ай бою кимдер көзөмөлдөгөн? Экинчиси, 15 жаштагы кыз келген учурда милицияга карата кабар берилгенби? Үчүнчүсү, эмне үчүн кайсыл ар намыс менен 50 000 сом сунушталган? Дагы башка суроолорду койгонго аракет кылып көрөбүз. Биз менен алда болуп туруңуздар. Буюрса бүгүн биз Чүй областтык төрөт үйүндө болобуз. Азыр эжекем сакыр, бул папасы болот. Сиңдим азыр төрөгөн сиңдимдин. Мына жолдошу биякта жүрөт. Эжекем сакыры көтөрүп мына кейтеси тарап монт алып жүрөбүз биякта. Негизи кызды качан алып келгенсиңер? Онунда алып келгенде эрте экен, ай толго деп, анан моякта бир эме жарылды го. Анан бияк суук деп жөнөткөн. Анан пятница күнү алып келесиз деп, пятница күнү алып келдик. Пятницадан бери мына суббота күнү последний УЗИге түшкөндө УЗИ жакшы чыгыптыр. Анан булар кандай инфекцияны чыгарды, каяктан инфекция чыгарды билбейм. Бул уже сиңдим уже тизелеп коридордо жүргөн, жанында бир эме тоже аялдын баласы каза болуп, ошо аял белин массаж кылып ошо жүрдү да. Ошолордун баары көрүштү. Төрөткө чейин ден соолугу менен проблема болгон эмес? Вообще эчтеке болгон. Аябай күчтүү кыз болчу да болчу. Вообще күчтүү кыз болчу. Жетекчилиги кайсыл жакта экен? Саламатсызбы эжеке? Атым Али, фамилиям Мергешев, журналист болом эжеке. Жетекчилик кайсыл жакта? Киргенге болобу? Уруксат бересизби?
Так, бахила беришкен жок, бирок тилекке каршы. Хорошо. Мен Роза бияка келгенге болбойт. Макул. Ага да каршы эмесмин. Ошол. Азыр чакырып келип берем, Бизге тиешелүү адамдарды чакырып берсеңиз эжеке, суранычы. Хорошо, азыр чакырып берем, хорошо. Ошол эми пятницага түшкөн. Эми 42-нчы деп эметкен. Ап келдик, вызывающий жанагы мынтип стакан менен беришет экен. 3 жолу берди дейт. Сваткасы келбей айткан. Анан келип айтты, карагыла деп. Карап атабыз деп, вообще эме көңүл бурубай коюшту. Кечөөнүн кечинде айттым, мама мне живот болит. Гел деп, эметип врачтар чакырып карап койгоч, ана уже палстина ачылар деп эметсек такыр болбой койду. Карабай койду. При последний уже алы кеткенден кийин, анан кийин чалды. Эме үстүнө чыксаңыз, эмеге кесаревага киргизебиз. Кызым никакая. Баланын үнү чыккан. Инфекция эме легкийин ачылбай койду деп эметип коюшту. Баланын денесинен эме кожалары сыйрылган деген нормально экен. Врачтарга эметсек, азыр болсо мойнуна алып атат. Биз виноват болуп калдык деп. Бизге баланын пус бюрнут. 50 000 беребиз, жаап койгула дейт. Ал эмне бала 50 000 стоит или? Ошондо кантип жаап коет экен 50 000? Билбейм, что Моральный ущерб заплатим, сказали, а мы сказали, нам это не надо, деньги нам не надо, пусть вернут. Азыр менин кызым мына реанимацияда кызым. Мен азыр кызым өзүнө келгенде мен эмне деп жооп берем, балам гана десем эмне дейм? Өзүнө Келелек, бледный лежит. Чарчап калды уже, ана палстина ачылды. Умоляли их, вообще карабай коюшту. Баланы булар өстөрү өлтүрүп алышты. Нас кыз биякта жатат. Баласы мына могу биринчи эмеде палатада жатат. Жана көргөзгөн боюнча. Жанагы морг маселесин айттыңар да? Аз моргко алып кетебиз деди. Биз айттык экспертизага беребиз дедик. Эметкен жок, биз айттык экспертизага беребиз дедик. Пусть эметсин, эмне себептен каза болгонун. Потому что сиңдибиз ооруган эмес, жашынакай болуп туруп анан кантип бала. Милицияны чакыра элек ошо сизден кийин. Сибирска күнү эле барып, өзүгө түшүптүр. Жүрөк бүт бар таза деп. Келгенден бери өзүгө түшүп атат. Медицинский историясы таза. Бүт бары жакшы деп эметкен. Тияктан болсо срогунан өтүп атат, бияка алып келгиле деген. Анан айттым да эме кылып көрүп берип койгулачы десем. Карап атабыз, кызым мен звонить айтып, мама, никто не приходит, эч ким карабай атат. Пожалуйста, позвони, скажи им, пусть придет. Уже вообще да уже күчү калбай калыптыр. Эң аркысы уже кальдерго келди. Массаж кылып эметтик, боюнда бар аял келип массаж кылып атты. Врачтар эч кимиси карабай коюшту. Бири-бирине шылтып атышат. Жүрөгү иштеп аткан дейт жанындагы эмеси, напарницасы. Тиги айтат, жүрөгү иштебей калгандан кийин анан кийин мага айткан деп атат. 5 жашында тургу мен Ивановка больницасына. Мына балам 17. Мамамды киргизген мен деген, потому что несовершеннолетний. Киргизген мамамды. Действительно, эже жаман көрбөкүлө. Дей холодное отношение болду. Биз жактан жакка чуркап, бияктан бияка чуркап чалдырадык, айбеч. На эртең деле келдик, на келгенде деле на операциядан чыгып эме кылдык. Экинчи врачына чакыргыла дедик. Силер ылдый жакка түшүп кеттиңер да, же чакырбайсыздар. Виноваты болгондон кийин силерге айтпагандан силер чыгыш керексиздер да. Вы же не одна же понимаете. Өкүңөр болгондон өкүңөрдөн жооп бериш керексиздер. А силер чыгып кеттиңер да, ошо мен жоксо биз эшикте турабыз. Мына азыр чакырып атат. Эшиктен бересиздер, андай эмесиздер. Это настолько сложно, да? Вот отвечать перед людьми. Жакшылап эмне жооп бересиздер, ушунун баарын тактап алып жооп берип. Сиздер деле кылып атасызбыз. Жок, ченете. Жок. Анда мейли, эме. Арты кайрылуу болсун. Анан эми 15 жашта экен. Кудай берерин унутпасын дейм. Врачтардан кетти, мен кечирим сурайм, мына эми дагы. Старший айтканда өкөңөр жүрүнү алса, өкөңөр жүргүн өпсөр, өкөңөрдөн эме бергиле деген. Эме келгенде. Закрытый келгенде ошо өкөңөр эмет бергиле, мен жооп бермем деген. Жанагы врач айымдар айтып чыгат го, бат эле мындай эшиктерибизди талкалап атат, же болбосо бастырып кирет дейт. Эгерде сен мыйзам чегинде кире турган болсоң, ушундай характер көргөзүшөт да. Эшиктерин жаап алышат, жооп бербейт. Мындай такыр бир адам катары көрбөгөн учурлар
Бул камера менен болуп аткан окуя кыскасы. Бул камера менен 50% көрүлөт да. Жөнөкөй жарандар менен 150% ушундай болуп атканын трибуналар билбейт. Жанагы бийик трибуналарда сүйлөнүп аткан сөздөр мына жашоодо практически жок. Это Малиев, фамилия Мергешев. Бул эжеке өз бизге кайрылган, чалып байланышкан. Биз как бы журналист катары экинчи тарапты дагы угушубуз керек да. Эмне болуп атат, эмнеге мындай болуп атат эжеке. Эмнеге бул жарандарыбыз өлүп атат деген суроолор бар да биздечи бир катар. Эми албетте бул ажал. Эч ким каршы чыга албайт бул нерсеге. Бирок анын себеби бар да. Себеби бар. Ошонун себебин вскрытиядан кийин билебиз. Ошого эжекебиз нааразы болуп чакырган жери бизди. Азырынча эчтеке деп айта алам. Вскрытияга баралы. Чогуу эле баралы. Сиз да барасыңар, мен да барам. Аны ошол жактан билем. Почему вы Кесарева нельзя? Вы знали, что она мучается. Почему вы так относитесь? Башында 3 жолу менин берки журнантым көрдү. Позовите ее. Ал уже кетиптир. Как кетти? Мен биринчи жолу көргөнүмдө эле, вот я её вот здесь посмотрела. Уже астынан түз чыгып, уже жакшы открытие менен бияка чыкканда мен көрдүм. Көргөндө эле, вот ошондо мен уже я сама решила на операцию взять. Нет, старшиналар айтты, өкөңнө жооп бересиздер, өкөңнү тең тургула күткүлө деди. А почему она ушла? Ну эми я не знаю, почему. Ошону Кесаревага жеткирбей төрөтсө мүмкүнчүлүк бар беле ушундай? Кесаревага кылдык, но к сожалению. Кесаревага чейин жеткирбей. Акыры Кесаревага кылдык да. Акыры Кесаревага кылдык, бирок к сожалению кечигип калдык. Эжеке атыңыз ким? Айнура. Айнура эжеке, мындай да элдердин көз карашында ошол төрөттө иштеп аткан врачтар касапчыдай эле көрүнүп калды да. Эмне кылып болсо дагы ушул Кесаревага түртүш керек болуп атат да элдердичи. Мен ошого сизге даана суроо берип атам. Кесаревага жеткирбей төрөтүүнүн мүмкүнчүлүгү бар беле? Кандай түшүнгөн жокмун сурооңузду. Ошол операцияга чейин алып кирбей, өз күчү менен төрөй турган мүмкүнчүлүгү бар беле ал кыздын? Бар болчу. Ошон үчүн ондан бери жатат да. Ошон өзүн төрөтүп алалы деп ошон үчүн жаткызган. Жана андай дары-дармектерди берген. Толгосун чакырганбыз. Андан кийин анан бизнесмена келди. Башында жакшы эле болуп аткан, вроде бы өзү деле жүрөгүн ууптур. Жакшы эле деп болуп аткан. Анан ошо толгоо башталганы менен, видимо ошо толгону бала көтөрө алган жок. Видимо ошо сосудтарда бир изменениялары бар болчу. Ошо толгоого көтөрө алган жок. Кайсы мезгилде аны чындыгында мен айта албам. Анткени мен бул кызды көргөн эмесмин. Мен көргөнүмдө эле мен уже баласы уже глубоко страдающий баланы көрдүм. Сразу чечтим. Ошондой чечимге келдим. Операция кылыш керек, болбосо бала чарчап калат деп. Апасын чакырдым. Апасынан бир сыра уруксат сурабадык дагы, чуркадык. А до этого вы ничего не делали? До этого мен берки журнантым көрүп аткам. До этого? Биз эме санитаркадан сурадык, врач чыгарып бергиле дедик. Врач жок, анан чыкты. Халат жамнап чыкты. Биз айттык, эже биз Ивановкадан бери такси 1,5 миңден алып келип атабыз дедим. Эжекем сахары мени ооруйт. Бияка калсын, кызына массаж кылып турсун. Кыз 15 жашта жаш дедик. Десек эже чыгып мындай бизди как не признает болуп мындай говори, не говори, да. Биз айттык, төрөр канча мал калды десек, төрөсө төрөйт, вообще может төрөбөйт деди. Вообще может төрөбөйт деди, да. Она уверенно уже сказала, вообще может төрөбөйт дегенден кийин уже это ясно было. Мы ее просили, күйөө балам мен эжекем үчөөбүз просили, биз айттык, эже дедик, эжекем кирсинчи кыздын жанына дедик, 15 жашта жаш дедик. Десек эже бизди укпай туруп кет, нам дышать невозможно деп койду. Может платныйга киргизейик дедик. Эми мынакей дышать эткен чучу мына ребенок пострадал. Бесплатный палаталар жок болуп атат деп айткам мен силерге. Потому что даже коридордо 3-4 Нет, силердин дышать эткендер менен сейчас ребенок пострадал, бала жоголуп атат. Азыр сиңдим аякта жатат. Она сейчас проснется, спросит ребенок, мы что ей скажем? 15 жашта кыз жинди болуп кетпейби эже? Өзүңүз оюңар деметсиздер, биз эмне кылабыз азыр? Мына папасы бүт эжелерим бар келип атат маяка. Азыр кыз уже өзүнө келип атыптыр. Баланы сурап атат деп атат. Вот сейчас мы что ребенку ей скажем? Өзү 15 жашта болсо деле, ал бала бүтүп аткан. Будем искать причину, эмнеге бала ушундай болуп калды. Баласы жакшынакай жерден ушундай болбойт. После обеда только. Бирок жакшы эле болчу да. Биз келгенде коридордо ыйлап эңкейип турганда жанындагы кыз
массаж кылып атты. Жанында кыз массаж кылып атты. Монтип туруп алып тырышып ыйлады. Ошондо да биз чуркадык силерге келип. Ошол деген толгон. Ноль внимание кылып койдуңар, карабай койдуңар. Вы же ошо толгонду күттүңөр, туурабы? Мен 14 жашында күйөөгө тийип, мен 15 жашында төрөгөм. Ну такого не было. Силер карабай койдуңар эже. Кече жакшы мамиле кылып ошону карап койсоңорчу. Кичине ошону карап койсо жакшы болуп төрөмөк. Мойнуңарга алдыңар. Эмнеге ошону акча менен жабуу аракетин кылып атасың? Акча жөнүндө мен айткан жокмун. Старшиналар айтты, 50 миң беребиз, өкөндөн 25 миңден 50 миң беребиз деп старшиналар айтты. Барайык дедик, турабыз, силер ии дедилер. Ошондо тиги эже күйөаланы калтырды. Анан алып чыккандан кийин мени киргизди. Анан эжекеме айттым, жүр кирейик дедик. Кирсек бизге айтты. Ошо менен бияктын баарын жабайык дагы блогер милиция чакырбагыла, экөө 25 миңден 50 миң берет деди. Мына старшиналар, бизде бүт запись бар. Биз бүт запись кылып койдук. Мен билген жокмун аны. Анан 50 миңге кантип силер ошону эме кыласыздар билбейм. Мен билген жокмун аны. Когда вы с нами сидели, она же сказала, ал мен менен кеңешкен да жок. Биз мейде отурсак, бир келинди төрөткөнү, памперстен эки аял маяктан деңкилде муну сүйрөп алып кетип бартат. Ушуну төрөдөбү? Жаш келинке мына төрөйүн деген эме экен, памперстен турсу жок, биякта эркек иш бар, памперстен маякка эки аял сүйрөп кетип бартат. Бастырбай эле монтип экөө жетелеп сүйрөп кетип бартат. А оттуда ребенка как они... Бияктан кызыл билет менен бала чыгарды. Кукла көтөргөндө монтип алып кетип бартат. Аны да айттык старшина. Это болбойт да, бала деген мындай кичине көтөрүш керек да. Ал да бирөөнүн баласы да монтип алып кетип барат, кукланы көтөргөндө бир кол менен колтугуна көтөрүп алып, башы сылкылдап бартат баланын. Ошондо айттык старшина. Ар жактан тиги эме чыкты, врач жанагы эме берген, наркоз берген. Алып туруп алып, мен баланын биякта бала жоголуп атса, бала казып болуп атса туруп алып тишке эме берет, жана кетанал берет да, ошондой эле да деп бизге разница кылып атат да. Зачем бизге тиш менен кетаналды? Биякта болгон ишти айтыш керек да. Мойнуна алыш керек, действительно мен кылдым, момундай болду деп айтыш керек. Жок, мен укол сайганда, тишти урганда деле ошондой эле да деп коет кайта бизге. Сиңдимди кирип көрүп чыгайык десек, киргизбейт аякка да, кыйкырып өкүрүп атып, араң жалдырып атып кирдик. Аны айтып атпаймын, тиякталарды судурат, кыз кандай жооп берет. Техничканы урушат. Техничка силерге маалымат берсе, аны урушат. Урушуп атат. Эшикти жаап алып, азыркы врач эшикти жаап алып, деген эле аял экен. Ошону күйөө балам эшиктин жанында турат, тыңшап турат, тиги урушуп атат. Эмне сен эртең кечен төрөт деп маамулат берип атасың. Жап эшикти деп тигини урушуп атат. А биз эжеден сурап атабыз, эже бизге айтып атат да. Эжени урушуп атат. Наны старшина дагы айттык. Зачем андай кыласыңар дедик. Назад вернулись, и она сказала, давайте закроем дело и 50 тысяч, нам не нужны деньги, нам ребенок нужен. Мы ночью обращались, здесь сидели, ждали, нас не запускали в атаке, игрались, двери закрывали, туда-сюда бегали. А потом под утро уже признались и говорит, давайте деньги заплатим. Нам деньги не нужны. Мы сейчас что ей скажем? После всего этого, что с ней станет? После всего этого мы сколько бегали туда-сюда, они вот так обращаются, везде двери закрыли. Тут до этого все вот жалуются, деньги заплатили бы, они бы шикарно смотрели бы. Вот ночью все сказали, кто уходит оттуда, они все говорят, мы деньги давали, все вот так делали. Они только с деньгами за укол, за все деньги, все здесь деньги. Зачем так делать, это же ребенок. Вот теперь же ребенка нет, вот так убегает, а потом признались. А теперь же говорит, сейчас пойдем в этот морг, отведем туда-сюда, вот так играются, вы сами видите, двери закрыли, одна убегает, вторую домой отпустили, а до этого по-другому было, совсем по-другому. Так же не пойдет. Мы тоже люди, они тоже люди. Все в одном этом месте живем, вот так обращаются. Как будто здесь, если они вот так деньги предлагают, это значит не первый раз. И с другими, значит, так было. Видите, они вот так деньги предлагают, а может они вот так говорят, убили и вот так продают, кто знает. Вот так играются, вот сами видите, убегают они. Всякое бывает, здесь все нечисто, честно сказать, здесь все нечисто. Всех обманывают и вот так избегают. Biz Зарядан келдик да. Зарядан келгенде бала өзү кыз кыйналып келатат да. Биз узун саатта карасак 2:30. Неме 2 минуттан 3 минуттан болуп атат да. Көрөчү. А биз болсо кете бергиле деди, биз кетирбейбиз дедик. Бул жерде калсын дедик. Десек бизге Заря алыс да. Анан бул жолдошу айтып атат, алып кете бергиле, азыр бала даяр эмес. Бизде 2 төрөт жак бар дейт. Сохранение жок бе? Сохранение ошо жаткызгыла деп биз сурандык. Азыр сурандык да, эмес азыр айтып атат деги врачная глав врач эмес айтышым боюнча. Азыр бүгүнчө жаткызабыз да, деседе түнү менен толгосу келбей турган болсо, кайра кете берсеңер үйдөн до конца толтуруп анан кийин келесиңер. Азыр биз Зарядан келгичек балам эмне болот мисалы? Мен эмне кылам? Ооба да.
Биз эреден келгичек бала кыйналат да, аял. Биз кечинде келсек, бала уже чарчап калыптыр дейт. Жүрөк сокпой атат дейт. Анда короче писать деп атат да. Анан мен айттым, УЗИге анда алып баралы десем, УЗИ жок. Ол жерде УЗИ деген жок. Шаардын аркы бетине жиберишти. Тияка барсам жок. УЗИлер иштебей экен. Круглосуточный жок. Саат 11-де келгем, тагы саат 12-де бардым, жок. Кайра келдим. Кайра келсем, эми өзүңөр билесиңер, каласаңар алып баргыла, каласаңар алып барбагыла дейт да. УЗИгечи. Анан мен алып барайын, бир тактап алайын деп, дагы бир адрес алып, шаардын аркы бетине дагы бардым. Түнкү саат 1-де ооруп аткан аялым тияка бияка ташый берип, мен жок могу жерде хотя бы УЗИ ачып койсо болот, круглосуточный. УЗИ даже жок. Азыр да сыпыр азыр турат, төрөйлек. Бала ичинде жүрөгү сукпай атат дейт да, эми пока азыр эми карап атышат. Неге мамлекеттик УЗИ жок экен? Сурап көрдүңүзбү? Сурадык. Жок дейт. Эчтеке жок дейт мына. Болгону ушул дейт. Могул жактагылар вообще адам менен жакшы мамиле кылышпайт. Эжеке, негизи ошол милиция кызматкерлери келелектен мурда ушинтип моргко жиберсе башкага уруксат береби мыйзам? Негизи кайсы жерден каза тапса, ошол жерде тергөө ыкчам келгенче туруш керек. Карманып туруш керек. Азыр биякта төрөлгөн баланын денеси биякта болсо, биз осмотр кылып, дальше экспертиза биз жөнөтөбүз. Ошондо ошол тергөөчүнүн направлениясы керек болобу деген түшүнүк бар да менде. А без направления алар жок жөнөтпөйт. Жөнөтө албайт. Алар болсо уже скорый даярдап коюш да. Эжекем кечээ күнү пятница күнү түшкөн. Пятницадан бери толгосу келбей, наркоз берип, ичим ооруп менен биз келдик. Ивановкадан детальныйда алып келдик. Деди эшикте отурду. Айттык врачка чакырып, бияка сиңдимине кирейин. Жанына эжекем кетсин, 15 жашта белинин кармак ичинде жанында болсун деп такыр киргизбей коюшту. Анан врач чыкты. 15 жашта? Анан врач чыкты, врач чыкканда эжекем күйөө алам болуп, сөз айттым. Пожалуйста, мамасы кирсинчи десек, такыр киргизбей койду, айттым. Качан төрөт десек, может бүгүн төрөйт, может быть вообще төрөбөйт деп койду. 15 жашар сестренкаңар күйөөгө тийгенби? Макул деп эжекем калды, мен кеттим, анан эжекем чалды. 15 жашар кыз күйөөгө тийгенинен эч ким разбираться этилген жок менен. Кылынган? Эмне болуп чечилди? Эмне болуп чечилди? Бүтөлөк келдиңиз. 9 айдан бери ушу чуркап жүрүш больница. Эч ким чыккан жокпу? Бирок тергөөчүлөр келди азыр. А тергөөчүлөр кайда кетти? Иштеге кетишип калган. Саламатсыздарбы? Тергөөчүлөр кайда кетти? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видеону азыр саат таңкы 4:48-де жазып жатам. Анткени бул азыркы силер көргөн чыгарылышты эки бөлүп чыгарганга туура келди. Себеби компьютердин техникалык мүнчүлүшү, мындайча айтканда монтажды көтөрө албай, техникалык жактан бир аз кыйналдык. Ошондуктан жеңилирээк болсун деп бул чыгарылышты эки бөлүп чыгарганга туура келди. Уландысы качан чыгат деген мекендештерибизге, көрүүчүлөрүбүзгө айта кетейин. Буйруса эртең уландысыны коебуз. Туура кабыл аласыздар деп үмүт кылам. Жалпыңыздарга рахмат.